Эң талант автонер Нинахан Чүндүбаева мектеп гимназиясынын 6-В классында окуйт. Улуу жеңиштин 75 жылдыгын куттуктап, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын үзүндүсүн аткарып беребиз. Эшик алдындагы жоон түп каралма, ошол жылы калың бүрдөп, кайра күч алгандай сиңсилип, бутактардын аппак үкүм себелеп жатты. Ушул учурда көчөдөн пошточу темирчил кирип калды. Арба толгонай деп, анча сөзгө келе бербей, сага кат бар беле дегендей сумкасынан дарып кат берди. Ожон эле айтпайсың, зарыктырбай, кимден экен? Десем, Майсалбектен көрүнөт деди. Сүйүнүп жүрөгүмүн аптыкканынан, бери туруп бере салчы, дедим. Ошентсем, катты колу калтырап, араң ачты да окуй баштады. Кайран балам, кайран. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын, апаке. Сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт элем. Сенин кайратыңа, акылмандыгыңа, күчүңө ишенип жазып отурам. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа деп 1000 жолу айтсам да, кадырыңа жетер белем. Бул жөн гана өлүп берүү эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң күрөбегейсиз түрү. Апаке, кулакка балким жатып калса, бул өмүр үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Апаке, мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Апаке, мекеним мага бул ишти ишенип тапшырган үчүн мен абдан сыймыктанам. Балким мындан нары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн баланын өңө алаган үнү. Ошол мен, бутакта өсүп чыккан жалбырак. Ошол мен, талаада өнүп чыккан эгин. Ошол мен, бойго жеткен кыздардын жоодурган көздөрү. Ошол мен, мугалимдин балдарга үйрөткөн биринчи А тамгасы. Ошол мен. Ушунун баары мен, апа. Ушунун баарын мен деп элестет, апа. Кош! Кайын кош! Карааныңдан айланайын, апаке. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. 1943 жыл 9-март. Мөктөгөн башымды өйдө көтөрүп карасам, жарданган эл туруп